Акаев учурда Бишкекке келип сурак берип жатат. УКМКнын билдирүүсү. Кыргызстандын биринчи президенти Аскар Акаев бүгүн Бишкекке алып келинди. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматынан билдиришти. Ушул жылдын 8-июлунда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Кумтөр долбоорун ишке ашыруудагы коррупциялык фактылар боюнча изделип жаткандардын арасында Акаев дагы бар экенин айткан. Акаев Кумтөр келишиминдеги коррупциялык иштер боюнча ошол кездеги башка кызмат адамдары сыяктуу эле кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Тагыраагы ал президент кездеги бул коррупцияга катыштыгы бар адамдардын аракеттерине юридикалык баа берилген деп айтылат билдирүүдө. Ошону менен бирге УКМКдан тарыхый адилеттүүлүктү орнотуу үчүн Акаевди Кыргызстанга алып келүү, кылмыш жоопкерчилигине тартуу иштери жүргүзүлгөнүн айтышты. Жыйынтыгында Акаев 2 августта Бишкекке алып келип, ведомство аралык тергөө тобуна берилди деп айтылат УКМКнын билдирүүсүндө. Учурда Акаев УКМКнын имаратында экени айтылды. Булак Спутник KG. Бишкек мэринин милдетин аткаруучу Кудайбергенов кызматтан кетүү боюнча арыз жазды. Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Бактыбек Кудайбергенов кызматтан кетүү боюнча арызын жазганын Спутник Кыргызстан агенттигине билдирди. Анын айтымында арыз 30-июлда жазылган. Бирок министрлер кабинетинин төрагасынын буйругу келе элек. Ошол себептен Кудайбергенов ишти улантууда. Азырынча карьераны андан ары улантуу боюнча расмий сунуштар түшө элек. Мен эми жаш эмесмин, тажрыйба көп, билим бар. Ошол себептен президенттин командасына керек болсом керек, деди Кудайбергенов. Ал министрлер кабинетинин төрагасынын буйругу чыккача келечек пландары же кийинки мэр тууралуу эч нерсе айта албай турганын кошумчалады. Эске салсак, Кудайбергенов мэрдин милдетин аткаруучу кызматына ушул жылдын февраль айында келген. Белгилей кетсек, кала башчысын Бишкек шаардык кеңеште жаңыдан шайланып келген түзүм тандайт. Булак Спутник KG. Балбан Акжол Махмудов Олимпиаданын алтыны үчүн күрөшөт. Токиодогу Олимпиада оюндарында кыргызстандык Балбан Акжол Махмудов грек-рим күрөшү боюнча мелдештин финалына чыкты. Жарым финалда ал армениялык Карапет Чалян менен күрөшүп, аны 6-2 эсебинде жеңип алды. Белгилей кетсек, биринчи кармашында ал тунистик Балбан Ламжет Мафини 11-0 эсебинде беттештин биринчи бөлүгүндө эле уткан. Андан кийин азербайжандык Рафик Хусейновду 9-1 эсебинде мөөнөтүнөн мурда жеңген. Финалдык беттештер эртең 3 августта өтөт. Акжол Махмудов грек-рим күрөшү боюнча Олимпиада оюндарынын финалына чыккан экинчи кыргызстандык спортчу болуп калды. Буга чейин 2008-жылы Канат Бегалиев Олимпиаданын финалына чыгып, күмүш байгеге ээ болгон. Булак Марал FM. Ырчы Азиз Батыровдун менеджери жол кырсыгынан каза болду. Чүйдө жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу УКМдын маалымат кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Бишкек Нарын Тургар унаа жолунун 133-чакырымында Honda Fit үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу рулга ээ боло албай жолдон чыгып кеткен. Кырсыктын кесепетинен 2001-жылы туулган эркек адам каза болгон. Жерине Кемин райондук номер 5-өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан 4 куткаруучу тартылып, маркумдун жансыз денесин унаадан чыгарышып, тез жардам кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Белгилүү болгондой, аталган жол кырсыгынан каза тапкан жигит кыргыз эстрада ырчысы Азиз Батыровдун менеджери болгон. Ырчы мырза менен ал 2 жылдан бери чогуу иштеп келген. Булак Аргумент KG.